Assalamu alaikum dostlar. Bardığınızlarga salam. Elek süttü. Biz özümüz eylep gördük. Videoga tartıp aldık. Keyinki videoda şul elekti çıkarabız kандай eylep atat. Bugün Papanga zakaz бар эле. Азыр ошол Papanga барып келебиз. Биз менен болуп туругула. Алдыда кызык жолдо мындай жаратылышты дагы Папанды не болуп атат тартканча кетебиз. Биз менен болуп комментарий, лайк басып туругула. Анан дагы бир нерсени айта кетейин. Шудан кийинки видеодо электи чыгарсак, андан кийинки видеодо болгон комментарийлерди жазып алып мен анандай бир катары менен тизмектеп алып сиздерге жооп берем. Ушул видеого дагы комментарий жазып калтырсаңыздар болот. Мен жазып алып сөзсүз жооп берем бардыгына. Мынакей бүгүн Папанга 200-300 килограмм алып кетип атабыз. Өзү 270 килограмм деген 30 килограмм кошуп бонус кылып. Мына жүктөлүк. Папанга эми Матиз менен бара албайбыз. Ошого портер жалдап, портер менен барабыз. 300 килограммды алып барып, салып, кыктарын бир сая текшерип, Мамат абага салып берип келебиз үйрөтүп. Анда эмесе кеттик. Папаңда көрүшөбүз достор, Папанда. Мына биздин МЧСтер окшойт го чамасы. Мусор чогулуп жүрөт достор. Ушинтип ар жокту мусор кылып алдык да. Ушул керек эмес эле да бизгечи. Мусор таштабай өзүбүздүн шаарыбызды, өзүбүздүн айылыбызды, өзүбүздүн облусубузду мусорго толтурбай жакшы сактайлы дегим келип атат. Папанга кетип атып, ошондой ишке күбө болуп калдык. Мынакей ошентип Папанга бурулуучу поворотко келип калдык. Бисмилла деп туруп. Keremet yerler var Kırgızistan'da. Ayrıca yaz aylarında bunday son görünüşte güve olsa olur.
Мал жандыктар жыргап атат, көктөр чыгып. Мына жылкылар. Мындай сон. Мазза кылып курсакты тойгозуп, мына кулун оонап жатат. Суу жерге, байлык элге. байлык элге. Сактагыч. Мынакей назарыңыздарда Попан суу сактагычы. Өтө сонун. Көк болуп. Ушул суу сактагыч ошту багып атат ушул суу сактагыч. Керемет. Bunu көрсөтпөй койсом болбойт эле. Кандай гана керемет. Көрүнүшү сонун. Сулуу дагы, анан мындай жакындан караганда сүрдүү дагы көрүнөт экен. Өзүнө тартып кетчүдөй. Анда биз жолубузду улантабыз, достор. Аке, малдар жайлоого кетип атыптыр. Жаз келип бардыгы Torpaqlar ertege çoğun bolup kelet. Жайлоодо. Ахматка. Аке, достор. Biz Попанга келип алдык. Мынакей, biz Попан айылына келдик. Мамат абаныкына. Ушул көң быйылкы көң экен. Биз даярдап коюң деген көң мына азыр ушуга. Мына 300 килограмм сөлжанды салабыз. Мамат аба. Качан ойлондуңуз буну? Быйыл. Көптөн бери чамалап жүрүп анан быйыл Былтыртан бери ойлонуп атам. Былтыртан бериби? Жакшы. Үлүш жерлериңиз барбы? Үлүш жерлериңиз барбы? Үлүш жер бар. Ошолорго себесизби? Биогумуз чыгарып алып, жайлоо бар, жайлоо качкы жок. Жакшы. Анда биз баштай берели. Сөлжанды салып. Мына тартып коюн. Сөлжан жыштыгы мына өткөндө начарыраак телефон менен тартып алып жакшы чыкпай калды. Мына азыр көлөкө жерде тартып атабыз. Мамат аканын үйүндө. Мынакей Сөлжан жыштыгы ушундай эле. Ушул жете гана ушу күнгө. Бул дажы көп. Бул көбүрөөк болуп калды. Ушундай нымдуулукта болот. Эми буну эртеңден бери бир жака жөнөйм. Бүгүн тем коеюн, Бүгүн тем коюң, нар жагын ачып туруп, жол кылып алсаңыз, бери каратып салып бере бересиз. Ошо кийин салып ташап кете берем. Нар жакка каратып азайтып.
Жақсы жешет да бұлар, қара көңдүчү. Қарайған. Ескирген көңді жақсы жейді, анан свежийді жебейт бұлар. Еми мына Суу турбай ағып чыгып кетсе жақсы да. интернетте бар бизем алды жетсиз жаракатын отабыз. Баракасын берсин эми. Көбөйтүп алың. Шөл жаны. Оз дегендерге мына. Шөл жаны жиштиги мындай. Күнгө чагылыш ончо көрүнбөйт экен да. Өткөндө ушундай болду. Мына кисилде.